Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садбакасова Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясынын жетекчиси кызматынан кетүү арызын жазды. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Бул туурасында өзү менен байланышканыбызда маалым болду. Арызымды жазып келдим, эс алайын деп чечтим, деди ал. Ал эми социалдык тармактагы баракчасына Гүлшайыр Садбакасова бир адамдын айынан жеп койду деп күнөөлөшкөнүн, каралоого туш болгонун, ал эми душмандары кокустан пайда болгон кырдаалды кубануу сүйүүнү менен пайдаланышканын жазды. Эске салсак, 2022 жылы Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исаатбек кызы маданият тармагындагы кадр маселесин, анын ичинде Ош облустук филармониясы тууралуу кеп козгон. Ал филармониянын имаратында оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөгөнүн, имарат жараксыз абалда турганын айткан. Андан кийин Гүлшайыр Садбакасова куруудоо мат койгон үчүн депутаттан кечирим суроосун талап кылган. Кыргызстандын муфтияты азырынча эч кандай маалымат бере элек. Быйыл ороз айы 23 мартта башталышы мүмкүн. Казакстан менен Азербайжандын муфтияты Рамазан айынын так күнүн аташты. Ага ылайык орозо 23 мартта башталып, айт 21 же 22 апрелге туш келет. Демек, Кыргызстанда дагы орозо ушул күнү башталышы мүмкүн. Адатта Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бир аз калганда айга карап анан маалымат берет. Анда бир күнгө айырма болуп калышы ыктымал. Муфтияттын маалымат кызматы азырынча орозонун күнү белгисиз экенин, такталар менен жооп берүүнү убадалады.